чаккан белекке кичинекей балдар үчүн сумкалар, калемсап, дептер өчүргүчүнө чейин салынып, алган эмес бөбөктөргө арналып таттуулар да кошумчаланган. 1-класска кирген окуучулардын сүйүнүчү жүзүнөн көрүнөт. Мектеп босогосун жаңыдан аттап, 1-кадамын жасаган бөбөктөр партага отурганына бир кубанса, алган белектери маанайларын ого бетер көтөрдү. Мындай демилгелүү ишти колго алган Мурат Жакыпбаевке ата-энелер чын жүрөктөн ыраазычылыктарын билдиришти. Жакыпбаев Муратка ыраазычылык билдирем. Ушул окуучуларды билим күнү менен куттуктап, ушул балдар кыздарды дагы жакшынакай тарбияда болуп өсүп, келечекте жакшынакай муундардан болушун каалаган ушул балага мен ыраазычылыгымды билгизем. Жаргылчак айыл аймагында 5 айыл бар. Мындай белектер ар бир айылдын 1-класстарына тегиз берилди. Айыл аймакта жалпы 250 окуучу жаңыдан мектепке барса, алардын ичинен 83-ü Актерек айылынан. Алар 3 класска бөлүштүрүлүп, окуу жылын жаңы деп менен баштоо алдындабыз деп кошумчалайт Жапар Жунушев атындагы орто мектептин директору. Биздин кулунубуз Мурат Ибраевич Жакыпбаев келип көп жылдардан бери биздин мектепке чоң салымдарын кошуп жүрөт. Ушу бүгүн дагы бизге 1-класстын окуучуларына ушу 3 класс бизде Жунушул Жапар атында мектепке 3 класска 1-класстын окуучуларына сумка, канцтовар, ручка, тетрадьтарын берди. Ал эми Кичи Жаргылчак айылындагы Таабалды Мусабеков атындагы орто мектепте 1-класска баргандардын саны 50. Жылдагыга караганда мектепке келгендер көбүрөөк. Мындай колдоолор окуучулар үчүн эле эмес, бизге дагы стимул берет деген мугалимдер демөөрчүгө каалоо тилектерин билдирип өттү. Ушул биздин билим күнүнө майрамга карата Жакыпбаев Мурат Ибраевичтин берип ийген сыйлыгы дагы бизге стимул берип, дагы биз мындан бетер күч топтоп, энергия топтоп, ушул окуу жылындагы ийгиликтүү аяктап, жакшы инсандар тарбиялайбыз дейбиз. Ыраазыбыз. Чоң рахматыбызды айтсак болот. Бүгүнкү күндө бул ушунча балдардын бардыгына көңүл буруу деле, бул деле адамдын эрки, өзүнүн баягы күч аракети менен деп түшүнсөк болот. Анан каалоосун окуп коеюн. Буну каалоосун жазган экен, бул өзү татынакай түшүнүктүү экен. 1-класстын окуучусун Арно ата-энеңдин тарбиясын алып өсүп чоңоюп, мына эми билим алуу үчүн мектепке жаңыдан барганы жатасың. Мугалимдердин айтканын так аткарып, жакшы окуп билим ал. Келечекте элдин, өлкөнүн кызматын аткарган татыктуу адам бол. Татыктуу болгон, ден соолугуң бекем болсун деп. Балдар Кыргызстандын келечеги, алардын татыктуу билим алуусу өлкөбүз үчүн чоң жетишкендик деп баса белгилейт Мурат Жакыпбаев. Муну менен катар бардык окуучуларды билим күнү менен куттуктап, окууларына ийгиликтерди каалады. 1-класстар карындаштарым, инилерим школдун кадамын аттап, мына бүгүн чоң жолго түшүп атышат. Ошолорго мен каалап, өзүмдүн белегимди ала келгем, белегимди ошо бүгүн тапшырып, инилеримди, карындаштарымды кубандырып, бул балдар биздин келечегибиз. Ушу балдардын баарын биз сыйлашыбыз керек, ушуларды тарбиялашыбыз керек, үйрөтүшүбүз керек. Мугалимдерге рахмат, директор школуна рахмат, ушинтип баарын тарбиялап, ушул окутуп аткан. Мындай жардамды Мурат Жакыпбаев биринчи жолу уюштурган жок. Ал буга чейин да Жети Өгүз районунун мектептерине, айылдарга ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Нурайым Бейшеналиева, Кубанычбек Мукамбетов, Ысык Көл жаңылыктары.